Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда жамдама санатооч менен таанышып алабыз. Жамдама санатооч О жана Ö мүчөсү аркылуу жасалат. Жамдама санатоочко канчөө, нечөө деген суроолор берилет. Анда эмесе балдар, О жана Ö мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетели. Санатоочтун акыркы тыбышына жараша А, I, O, U'дан кийин О, Э, И, Ü, Ö'дөн кийин Ö мүчөсү уланат. Кайталап алалы. А, I, O, U'дан кийин О, ал эми Э, И, Ü, Ö'дөн кийин Ö мүчөсү жалганат. Карап көрөлү. Мисалы 1 Ö, 2 Ö, 3 Ö, 4 Ö, 5 Ö, 6 Ö, 7 Ö. Жамдама санатоочтун колдонулушу. Жамдама санатооч. О, Ö мүчөсү топтун бир мүчөсүн бөлүп көрсөтүүдө колдонулат. Мисалы, бул жерде 4 жумуртка бар. Алардын бирөө кызгылт түстө. Демек, бул жерде бир топ жумуртка бар. Алардын бирөөнү бөлүп көрсөтүп жатабыз. О, Ö мүчөсүнө мисал. Мисалы балдар. Бул помидорлордон бирөө гана бышыктыр. Бул жерде бир нече помидор бар, бирок алардан бирөө гана бышыктыр. О, Ö мүчөсүнө мисал. Бул мышыктын эки көзүнүн бирөө көк, бирөө сары экен. О, Ö мүчөсүнө мисал. Бул печеньелердин бирөө сары, ал эми үчөө күрөң түстө экен. О, Ö мүчөсүнө мисал. Алинин 3 төөсү бар. Алардын экөө күрөң, бирөө агыш түстө экен. О, Ö мүчөсүнө мисал. Бул жерде 5 кофе бар. Алардын 4-өө сүттүү, бирөө сүтсүз. О, Ö мүчөсүнө мисал. Мындагы калемдердин экөө кызыл, экөө агыш жана бирөө кара күрөң түстө. О,   Ö,   Ö   мүчөсүнө мисал. Мындагы калемдердин экөө кызыл, экөө агыш жана бирөө кара күрөң түстө. О,     Ö   мүчөсүнө мисал.
Бул ачкычтардын экөө сары алтын түстө, ал эми үчөө күмүш түстө экен. Сага кайсынысы керек? О, Ö мүчөсүнө мисал. Анын бут кийиминин бирөө көк, бирөө сары экенин байкадым. О, Ö мүчөсүнө мисал. Мындагы помидорлордун экөө чоң, калгандары майда экен. О, Ö мүчөсүнө мисал. Жөөкүлүктөрдүн алтоосу кыз экен. Алтоосу. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык. Көрүшкөнчө.